Талас шаардык күзөт бөлүмүнүн ардагерлер кеңешинин мүчөлөрү 1-ноябрь милиция кызматкерлеринин кесиптик майрамына жана кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата милициянын ардагерлеринин үй бүлөлөрү менен жолугушту. Талас шаардык күзөт кызматын төптөп 38 жыл начальник болуп өзүрлүү эмгектенген Асанбек Осмоналиевдин жубайы 90 жашка таяп отурат. Мааракеге карата Шарапат Бейшеновага офицердин жубайы төш белгисин тапшырышты. Майрамыңыз менен мынакей. Дагы бир жолу. Өмүрүңүз узун болсун, жакшылыкта жашап жүрө бериңиз. Ушу балдардын, кыздардын жакшылыгын көрүңүз. Bayram kutlu olsun. Dileğinizge yetkili. İnşallah bayram yakşı bayram olsun. Ben de tuşlu tağım. Çok rahmat kalmaydı. Teşekkür. Милициянын ардагери Асанбек Осмоналиев Кыргыз милициясынын тарыхында Кызыл Туу ордени менен сыйланган алгачкы кызматкер болгон. Анын көп жылдык эмгеги бааланып, бир катар сыйлыктарга ээ болгон дешет учурунда бирге иштешкен кесиптештери. Бул киши ушул акыранан түптөгөн ушу киши. 56-жылы министерствонун чечими менен акырана түзүү жөнүндө приказ ушул жерге келип, анан ушу кишини ошо акыранан бригадир кылып туруп шайлашкан. Ошого тапшырма берген, ушу акыранан түсөсүң ушундай деп. Анан ошо кишинин инициативасы менен анан шаарда, Талас шаарынан акырана түзүлүп калды. Ошол акырана кийин жүрүп отуруп, анан кийин республикадагы эң чоң күзөт бөлүмүнө айланды да. Жөнөкөй баягы офицерлик званиядан анан майор подполковникке чейин жетти. Милиция кызматкерлерин эртеңки майрам менен кызуу куттуктап кетем. Ден соолук тилеймин, узун өмүр тилеймин. Каалаган бардык жакшы нерселердин баары Алла ошо сотрудниктерге буйрусун. Ал эми шаардык күзөт бөлүмүндө көп жылдары эмгектенип, ардактуу эс алууга чыккандан кийин көз жумган Анарбек Кулматовдун жубайы Айзада Жээналиевага мээримдүү айым төш белгисин ыйгарышты. Майрамда жакшы ийгилик, аманчылык ушу балдар менен ден соолукта болуңуз. Мээримдүү айым деп бекитилген. Ошол негизинде мынакей анан кийин ардагерлер кеңешинин төрагасы Бакыт Сейитовдун эмеси менен. Биринчиден ден соолук болсун, анан чоң рахмат. Өзү болбосо дагы эскерип келгениңиздерге майрамыңыздар кут болсун. Ар дайым жаштарга үлгү болуп жүрөңүздөр. Милиция кызматкерлери өмүрүн тартип сакчылыгына арнап кылмыштуулуктун алдын алуу, ага каршы күрөшүүдөгү зор эмгеги кийинки жаштарга үлгү. Анықтан алардын кесиптик майрамында маркумдарга багыштап Куран окуу менен үй бүлөсүнөн кабар алып туруу биздин милдет дейт ардагерлер кеңешинин төрагасы. Кыргыз милициясы бир кылымды карытканына 100 жыл болуп атат. Мынакей ошого майрамга карата мен өзүм кызматкерлерди, ардагерлерди, кызматкерлерди баарын куттуктагым келет. Урматтуу ардагерлер, милиция кызматкерлери, мынакей кылымды карыткан 100 жылдык майрам болуп атат. Мынакей майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ар дайым ушу жакшылыкта, аманчылыкта жүрөлү, ден соолук болсун. Жакшы нерселердин көзү бололу. Мынакей майрамыңыздар менен майрам кулана берсин. Ар дайым жакшылыкта, аманчылыкта жүрөлү, ортобуз толо берсин. Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнө 100 жыл. Бул тармактын күзөт бөлүмү дагы өз ишмердүүлүгүн ак ниеттүүлүк менен аткарып, коомдук коопсуздукту сактоодо жигердүү иштеп келишет. Норузбек Шабдамек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары.